Саламатсыңарбы, балдар? Тонирус чыкты. Саламатчылык. Эбеке саламатчылык. Кайрадан кыргыз тил сабагына кош келдиңер. Анда эмесе мониторго, экранга жакыныраак келип отурабыз, барбыз. Саламатчылык. Мен көрүп атам, кимдер чыгып атканын. Аман чыкты, жакшы. Жакшы. Калганыбыз Алия. Мен белгилеп атам, Алия. Жакшы. Дагы кимдер? Анда баштай берели. Мен бул жерден канча окуучу кирип жатканын мен баарын жазып жоктоп жатам, Кого не было, НБ ставлю. Кто выходит, кто отвечает, тоже плюс ставлю. Өзүңөр билгендей. Балдар баарыбыз эле угуп атабыз, Угуп атабы? Анина, Азамат, мен таанып калдым көптөрүн, Дагы, Тамирис, ооба угулуп атат, Анда эмесе баштайлы, сабагыбызды баштайбыз. Ооба. Мен биринчиден үй тапшырмаларды, жакшы беринет. Үй тапшырмаларын баалоо менен баштайм. Балдар, эми мындан кийин эң жакшы үй тапшырмаларын, үй иштерин кылганды, 5 алгандарды мен силерге экранга көрсөткүндү чечтим. Бул жерде өзүңөр көрүп тургандай, абдан татынакай жазылган 12-чи көнүгүү турат, Сенин атыңды ким койгон деген суроого жооп бериш керек болчу. Настя Сафронова, Настя 5-чи Б класстан, карагыла, абдан татынакай жазылыптыр. Мен сенин атыңды ким койгон? Менин атымды атам койгон. Сенин атың эмне үчүн жагат сага? Сенин атым Кооз дейт. Сенин атыңдын мааниси кандай? Менин атымдын мааниси жандануу дегенди билдирет деп жазыптыр Настя. Азамат 5 койдум. Бирок Настя кийинки 16-чы көнүгүүнү дагы жөнөтүшүм керек, Андан тышкары дагы бир 5ке татыктуу сонун тапшырманы аткарган бул Ахат Кудайбердиев. Ахат 5-чи Б класстан. Менин атымдын мааниси жалгыз дегенди билдирет деп өзүнүн атынын маанисин бериптир. Көрдүңөрбү, балдар? Жакшы. Ушундай тапшырмаларды мен көрсөтүп жатам силерге. Андан ары карасак, бул жерде 16-чы көнүгүүнү дагы аткарыптыр. 16-чы көнүгүүнү балдар саламатсыңбы, Элдияр? Балдар биз деген текст, өзүбүзчө текст түзгөндү үйрөнүп жатабыз, Мы сами должны прочитать какой-то текст, мы должны уметь составлять свой вариант текста, Демек, 16 көнүгүүдө жерде мен Нурайды мактагым келет, Азамат Нурай 16 көнүгүүнү окуп чыгып, өзүнүн текстин жазыптыр, Эмне үчүн биринчиден, экинчиден, үчүнчүдөн демек деп, ал телефон боюнча Нурай жазыптыр. Бирок бир аз каталары бар экен, мен ошон үчүн Нурайга 4 койдум, Андан башка, балдар, карагылачы, үй бүлөлүк дарак боюнча да тапшырма берилген болчу, Ошол тапшырмага Аман сонун кылып, жакшы, Саян, Аман жакшынакай кылып сүрөтүн тартып жөнөткөн, апасын, үй бүлөлүк дарагын. Дагы Анинаны абдан мактагым келет, Анина Азамат сонун кылып сүрөтүн тартып жөнөтүптүр, үй бүлөнүн сүрөтүн, Ошондой эле Анина, мен сага көнүгүүлөр боюнча тапшырмаңды бааладым, бирок сен сызыкча дептерге жаз. Макулбу, Анина? Не в клетку, а в линейку. Поэтому я не стала показывать. А так ты молодец. Линейку, обязательно в линейку пиши. Дагы эң биринчилерден жөнөткөн
Эң биринчилерден жөнөтсөм бул Алихан болчу. Моңолбаев Алихан. Сонун кылып, билесиңер, WhatsApp'ка да жөнөткөн болчу, 5 алганы. Көрдүңөрбү? Татынакай кылып. Балдар көрдүңөрбү? Мен эң жакшыларды көрсөтүп атам. Поэтому вы когда отправляете, смотрите, аккуратные, красочные, без ошибок, да? Мындан башка акыркылардан болуп да жөнөтүп калды. Бул жерде Аман, мен акыркылардан алып калдым. Аман деген атын аманчылык дегенди койду деп, сонун кылып өзүнүн атын маанисин жазыптыр. Бул жерде Айым Коңуратова Айым 5-В класстан да жазган, бирок Айым бир аз ката жазып, булгап салсын, не надо помарки, надо аккуратно, чтобы были работы. Макулбу? Айымдын дагы ишин көрсөтүп жатамын. Түшүндүңөрбү? Мындан башка Моңолбаев Алихан дагы акырында жөнөтүп калды. Ребята поздно отправляют, поэтому я не успеваю проверять. Вот сегодня Алихан отправил, абдан жакшы, 16 көнүгүнү жөнөтүптүр. Ошондой эле Атай да жөнөтүптүр 5-А класста. Бирок абдан булгап жөнөтүптүр, Тансуу Азамат, саламатсыңбы? Булгап, ката жазып жөнөтүптүр Атай. Булгабай жазгыла. Макулбу? Алиханга 5 койдум, Атайга 4 койдум. Ошондой эле адабияттан дагы балдар, азырынча дептериңерди ачып жаза бергиле, убакытты кетирбей, бүгүн 14-сентябрь, дүйшөмбү, класс иши. Мен дептериңердеги жазгандардын баарын карап жатамын, Дептерге. Жакшы. Адабияттан дагы айтып коеюн. Адабияттан Амина гана жөнөттү, калганыңар жөнөтө элесиңер. Барыңар, эки аласыңар жөнөтпөгөндө. Мындан башка, если вы не будете отправлять домашнюю работу, я уже ставлю двойки, да, за домашние работы. Поэтому давайте мало, то есть уже сентябрь заканчивается, так быстро время пройдет. Поэтому каждую работу вовремя отправляйте, хорошо? Я класс боюнча дагы барыңар жөнөтүп атасыңар. Мен азыр ким кирбегенин, кто не заходил в Я-класс по кыргызскому языку, кыргыз тили боюнча. Я еще раз говорю, по Я-классу отправляйте, там задание выходит, и на электронную почту, да, которую я даю, упражнения даю. Я-класстан, я скажу, кто не заходит, да, 5-А класстан Сайкал, Тансуу кирбей жатсын, это кыргыз тили боюнча, Чыңгызхан, Алтай, Алихан кирбей жаттыр, 5-Бдан Артур, Бекболот, Абдулазим, Салидат, Асия, Илья, Чумакова кирбей жаттыр, 5-Б класстан Гамзат, Эмирхан, Нурлан, Ерлан, Юрий, Сайкал, Эфенов Алихан, Азалия, Илья кирбей жаттыр. Вот, ребята, кто не заходит, я уже ставлю двойки или НБ. Не хотите, чтобы не аттестованный, да, быть? Поэтому давайте быстрее отправляйте. Андемесе жаңы темага өттүк. Жаңы темага өттүк. Жаңы темабызды жазып коебуз. Лексикалык. Я классы, класс жетекчиңер, классным руководителем. Классным руководителем. Задайте вопрос, да, как? Почему не можете заходить? Лексикалык темабыз үй бүлөдө ким эмне кылат. То есть продолжаем тему үй бүлө. Кто чем занимается, кто должен чем заниматься. Жазып атабызбы, балдар? Грамматикалык темабыз зататочтун жөндөмөлөрү. Склонение существительных. Табыш жөндөмөсү. Ребята, пишем тему сегодняшнюю. Для того, чтобы сделать очень хорошо домашнюю работу, вы должны внимательно послушать тему, да, чтобы поняли. Макулбу? Үй бүлөдө ким эмне кылат? Зататочтун жөндөмөлөрү. Жаздык, Да, переписать тему. Или сфоткать, потому что переписали. Адаттагыдай эле сабактын максатын окуйбуз. Зататочтун жөндөмөлөрү менен таанышабыз. Алардын ичинен табыш жөндөмөсү жөнүндө маалымат беребиз.
Үй бүлөдө ким эмне кылаарын үйрөнөбүз. Сөздөргө туура мүчө улай алабыз. Үй бүлөдөгү баалуулуктарды макалдар аркылуу билебиз. Ребята, пока пишем, да, тему, и дальше слушаем внимательно. Азыр кайталап алабыз. Немножко повторим, да? Энчилүү аттар. На прошлом уроке проходили. Сөздөрдүн ичинен ката жазылган табабыз. Как всегда, мы сейчас начинаем отвечать. Я себе буду кто правильно ответил, плюсики, да, ставить. Сөздөрдүн ичинен ката жазылганын тапкыла. Находим, где неправильно написанные, собственно, именно, да? Бишкек шары, Тайджем. Вы не спешите сначала, просто прочитаем и потом цифрами, да, отвечаем. Франция, Плутон, Нарын, Байчичекей, журналы Нурболот, математика, Сарычелек, Англия, Германия, Америка, Юпитер, Казах. Так, биринчисин көрсөтүп койдум, Демек, где неправильно написаны собственные имена, да, ошону азыр жазабыз. Так, Дамир, бирөөнү эле жазбайбыз, баарын второй раз не можем заходить, Дамир. Сразу все находим и сразу все напишем. Сколько найдете? Вот, Амир, второй раз не зайдешь. Не надо по одному. По одному не надо. Сразу всех найдите. Ага. Мынакей Салидат Азамат. Туура жүрдү. Дамир экинчи жолу кирип атасың, Алтай, не надо по одному разу. Демек, ким туура жазса, азыр текшеребиз, проверим. Бишкек шары, географиялык ат, мамлекет. Нурболот ат, чоң тамга менен жазылат, Энчилүү. Сарычелек чоң тамга менен жазылат. Германия бул дагы мамлекет, да, географиялык ат. Плутон бул планета, Алихан. Байчичекей журналдын аты, тырмакча менен чоң тамга, математика китептин аты дегенбиз, чоң тамга менен. Америка, жана Казахстан. Вот кто сразу все правильно ответил, я плюс поставлю. А по одному не буду принимать. Нахуй вы привыкаете, надо не по одному заходить, сразу. Все уже. Андан ары кеттик. Демек, биз энчилактарды кайталап алдык, чоң тамга менен жазат экенбиз. Эми жаңы тема боюнча начинаем писать. Зататоштун жөндөмөлөрү. Ребята, как в русском языке, зататоч, имя существительное, имеет 6 падежей. Аточ, илик, это мы проходили в младших классах тоже, барыш, внимательно слушаем, табыш, джатыш, джатат, чыгыш. То есть, как в русском языке, именительный падеж, родительный, дательный, да, винительный, творительный, предложный. Так и в кыргызском языке 6 падежей. Жөндөмө. Аточ ким эмне, или кимдин эмненин, записываем себе, сейчас мы будем отвечать опять. Барыш кимге эмнеге, это вопросы, да? Табыш кимде эмнени, жатыш кимде эмнеде, чыгыш кимден эмнеден. Аточ атай, иликтей, барыш барат, направление, да? Табыш табат, жатыш жатат, кайсы жерде жатат, кимде эмнеде. Чыгыш чыгат деген сөздөн келип чыгат. Жазып алдык. Андан ары улансак, биз бүгүн табыш жөндөмөсү боюнча кеңири сүйлөшөбүз. Табыш жөндөмөсү. Запишите тоже себе үндөштүк мыйзам. Ребята, в кыргызском языке очень имеет большое значение закон сингармонизма. То есть что такое закон сингармонизма? Это если в основе какая буква, тогда, когда мы окончание прибавляем, там такие же должны буквы, да, соответствующие. Если основа заканчивается на глухой согласный, тогда окончание начинается с глухого или звонкого, да? Сейчас мы рассмотрим это. Табыш жөндөмөсү кимди деген суроого жооп беребиз. Да, писать. Атай писать. Кимди көрүп турам, мисалы үчүн. Кимди көрүп турам. Ребята, в кыргызском языке опять-таки вопрос кимди
кто, кого, чем, кимден, они только человеку задаются, да, мы знаем. Кимди көріп тұрам. А время жауап бере баштайбыз. Сейчас мы начинаем отвечать. А я буду опять себя. Кимди көріп тұрам. Отвечайте. Кимди. Отвечать. Кимди көріп тұрам? Кимди бұл жерде көріп тұрам? Біз өткенбіз, бұлар ким? Нет, бирде белгілі. Дамир, кимди? Вот профессию напишите. Кимди? Вайкенни көріп тұрам бы? Кимди көріп тұрам? Окончание добавляем, Сайкал. Кимди? Мы сейчас учимся добавлять правильное окончание. Нет, чоңата это правильно, но окончание. Кимди? Окончание ди. Нет, тут основу только пишите. Окончание добавляем. Кимди? Чоңапамды тура. Таятамды дейт. Чоңатамды азаматтар. То есть это когда личное чоңатамды дейт. Жол болса чоңатаны это как бы нейтральный, да? Чоңатаны көріп тұрам, чоңанені көріп тұрам. Түсінікті болды, Дағы кимди көріп тұрам? Дальше отвечаем. Дамир. Кимди көріп тұрам? Нет, уже вторая картинка идет. Кимди көріп тұрам? Алтай бүтті. Эми бұл жерде кимди көріп тұрам? Султан, уже вторая картинка идет. Балдарды деп Тансу ең тура жооп берди. Алия да тура. Бөбөгүмдү дейт. Балдарды Сайкал Азамат. Мен плюс коюп атам. Жакшы. Кичинекей балдарды көрүп турам. Көрдүңөрбү? Ды окончание. Балдар это общее слово, да? Балдарды көрүп турам. Дагы кимди көрүп турам? Добавляем окончание. Кийинкисин. Кызды Азамат Саидат тура. Кызды барыз. Кызды көрүп турам. Ды деген мүчө уланды. Эми кимди көрүп турам? Эми кимди көрүп турам? Жок, эми кимди көрүп турам? Экөө турат. Жок. Кыз бирөө, бул жерде экөө турат. Кимдер булар? Жок, ким таап атат? Кыздарды десе болот, Тура кыздарды десе болот. Бирок эже сиңдини көрүп турам деген тура сөз болду, сиңдини. Көрдүңөрбү? Вот здесь окончание заканчивается, основа заканчивается на гласной, поэтому ни болуп калды. Кийинкисин карайбыз. Мен плюс коюп атам. Кимдер жооп берип аткан, Эми эмнени көрүп турам? То есть одушевленные, да? Что вижу? Эмнени көрүп турам? Жаза баштайбыз. Эмнени көрүп турам? Азамат, Алия. Итти көрүп турам дейт. Итти, Азамат, Сайкал. Тура. Итти көрүп турам дейт. Жакшы. Эмнени көрүп турам? Дагы. Султан, жакшы. Кийинки сүрөттү көрөбүз. Кийинки сүрөттү карайбыз. Эмнени көрүп турам? Тоону. Тоолорду деп туура айтты. Жок. Таланы. Тала болбойт да, тала болот. Тоолорду көрүп турам. Же болсо тоону көрүп турам, Туура. Тоолорду же тоону десе дагы болот. Эмнени көрүп турам? Эмнени көрүп турам? К эмес, Г. Гүлдөрдү көрүп турам. Жакшы. Гүлдү көрүп турам же гүлдөрдү көрүп турам деп айтылат, Жана дагы кийинкиси эмнени көрүп турам? Эмнени? Үй бүлөнү көрүп турам. Азамат Саидат. Үй бүлөнү көрүп турам. Көрдүк, Демек, эми жыйынтык чыгарабыз. Вывод сделаем, да? Бул жөндөмөлөрдүн ичинен биз табыш жөндөмөнү карадык. Обратите внимание, табыш жөндөмө. Кимди, эмнени? Если, вот смотрите, если основа заканчивается на звонки, тогда начинается окончание с ды, да? Ды, ди, ду, дю. Вот такие окончания, смотря какая гласная в основе. Если заканчивается на глухой согласной, ты, ти, ту, ты. Поняли, да? А и гласная меняется, смотря какая гласная в основе. Если на гласную заканчивается основа, ны, ни, ну, ны.
Түсінікті? Вот это вы себе тоже отметьте. Түсіндіңіздер ме? Ды, ди, ду, ды, ты, ти, ту, ты, мы, ни, ну, ны. Это окончание склонения. Табыш. Падежа табыш. Түсіндік? Эми анда текшерейбиз. Түсінсөңөр. Опять бышыктайбыз. 21-ші көнүгү. Китебиңерди ачкыла. 21-ші көнүгү. Вот тут должны правильное окончание добавить. Биринчисин мен көрдүм, жазып койдум. Русланды. 21-ші көнүгү. Вы сюда пишите, а потом тетрадь напишите. Камил. Писать. Сюда писать. Правильное окончание. Камиль. Ди. Камиль Ди. Камиль Ди. Бала. Бала. Нет. Алихан. Бала. Мы поддержка. Мы. Алия Азамат. Баланы. Балдар. Балдар. Нет. Бала. Кто-то не слушал. Нет. Сы. Это другое окончание. Нет. Бала. Ны. Анина Турайцы. Анинан Кутура. Баланы. Балдар. Балдар. Ды. Түсініңіздер, демек, бұл көнігіні дағы үй тапшырма, вы правильное окончание добавите и мне отправьте, хорошо? Түсінікті болды. Анан кейінгісін лайбыз. Кейінгісін. Азыр текстмен іштейбіз, батырақ. Лексика, сөздерді қарайбыз. Мені, внимательно слушаем. Мені, үй бүлөдө, это знаем, да, үй бүлөдө. Жалғыз, один-одна. Жақында, скоро. Чоғу, вместе. Күн сайын, ежедневно, слушаем. Үй бүлөдө, опять, да, кейде, эрте, иногда рано, кейде, кеч, иногда поздно. Мы сейчас вот эти слова будем использовать, да? Следующее упражнение. Кейинки тапшырма. А что кітепте? 19-ші көнүгү. Мен. 19-ші көнүгү. Шаян. 19. Мен. Какое из этих слов подходит? Мен, баламын, же кызмын. Ава, тура. Алия. Мен. Жок. Жок, жок, жок. Жок, жок. Мен. Нет. Здесь многоточие, вместе точек. Мен. Каяқта баламын? Каяқта кызмын? Жок, жалғыз емес Таңсұлу. Мен үй бүл... Тура. Мен үй бүлөдө жалғыз баламын, Сабақтан 5 алсам, апам сүйінөт. Биздин үй бүлөдө тура. Апам жалғыз иштейт. Поняли, да? Апам иштейт. Ал иштен. Нет, сейчас, да, писать. Ал иштен. Вместо точек. Ал иштен. Кеде. Кеч келет. Кеде. Ерте келет. Кеде кеч келет. Кеде ерте келет. Тайнем. Жақында. Жақында тайнем, апам, жана мен болуп, чогуу эс алууга барабыз деди. Тайнем күн сайын даамдуу тамак бышырат. Тайнем мени сууда сүзүү боюнча машыгууга машина менен жеткирет деген текст экен, Балдар, эми муну дагы вот это тоже как домашнее идет, да? Вместо точек напишите правильные слова. Азыр болсо карайбыз, Дим түшүнгөнүн. По тексту работает. Мен эмне кылам дейт. Апам эмне кылат. Тайнем эмне кылат. Демек, отвечаем на вопрос. Мен эмне кылам. Мен сабак окуйм.
мен сабак окуйм, апам эмне кылат, апам иштейт. Тайнем эмне кылат, тайнем даамдуу тамак жасайт жана мени машыгууга жеткирет дейт. Демек, мы должны вот научиться ответить правильно по тексту. Эми үй бүлө жөнүндө макалдарды мы на каждом уроке опять будем рассматривать пословицу, да? Ырыс алды ынтымак.